Ноокен район электр тармактар ишканасы тактап айтканда мындан 50 жыл мурун курулган жарактуу мөөнөтү бүткөн жыгач мамычыларды алмаштырып жатат. Бул иш аракеттер көз-кыш айларына карата даярдыктардын алкагында ишке ашууда. Райондун Бүргөнтайыл өкмөтүнө караштуу Жеңиш айылындагы эскилиги эбак жетип, авариялык өчүүлөргө туруштук берүү көрсөткүчү азайган жыгач электр мамычалар жаңыланды. Оңдоп түзөө жумуштарынын алкагында 46 даана бетон электр түркүк орнотулду. İşte öte koptu olup kalgan. Ошондуктан бүгүн мына биз электр мамычаларын жаңы электр мамычага жыбы деп коет бизде. Жыбы мамычаларга алмаштырып атабыз бүгүнкү күндө. Эми азыркы күндө мына жаңыланып калса, дай бурса, иштегенге деле өзүгө жакшы болуп, элге деле жакшы кызматтарды кылат деген ишеничтемин. Электр мамычалар орнотулуп бүткөн соң аба чубалгылары тартылып баштайт. Жыл башынан бери Ноокен район электр тармактар ишканасынын кызматкерлери 150 электр устундарын алмаштырышкан. Анын 79 даанасы 10 киловольт болсо, калганы 0,4. Бүгүнкү күнү эң ушул муктаж болгон көйгөйлүү ушу Бүргөндү участкасынын Жеңиш айылына 46 даана опора реконструкция иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө 46 штук опора 1,5 километр аба чубалгысы тартылат. Эң муктаж болгон айыл үчүн ушундай жумуштар жүрүп жатат. Оңдоп түзөө жумуштары жасалып жаткан Жеңиш айылында 200 абонент бар. Айыл тургундарынын белгилөөсүндө эскилиги жеткен жыгач мамычалар жарандар үчүн кооптулук жаратып, жаңыланууга муктаж абалга кептелген эле. Эми мындай кооптонууга негиз жок. Кооптуу эле жаш балдарга шамал болсо тез өтөчүп, анан кошетират салбалар мамычаларыбыз. Аны жаңы салбар коет. Бизге бул ыңгайлуу болот. Бийик та салбакен прожектор койсок жарык та болот көчөбүзгө. Бизге ыңгайлуу да негизи. Энергетиктердин жабдууларды жаңылоо аракеттери калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо болуп саналат. Диана Райымжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Ноокен району.